Zamanbap.net тартуулайт. Табай ары таңда уйкуңду жегизген үмүтүң дактар бекеммен агарган чачыңдын арыталына карызмын апакем менин парызым. Ой, картайба көп жаша, ай жан апам. Маселелерди козгоп келатабыз. Анан бүгүн ушул үй бүлө деген тема, чоң теманын дагы бир бөлүгү эне бала жөнүндө бүгүн сүйлөшөбүз. Бүгүн силер баарыбыз өзүбүздүн энелерибизге жүрөгүбүздү ачышыбыз керек. Эне баланын ортосунда жүрөк ачык болсо, сүйүү болот, мээрим болот, туруктуулук болот, İçimde taş kor boğazım aldım. Apa, sizge ne oldu? Eski mesela tıkıttı. Büyü bazı yalandı. Kutulmaz ki. Oldu, жақсы барыңыз. Болмаңыз. Канчалган жаман сөздөрдү айтып, энесин өз энесинде көрбөй мамиле кылса дагы, бирок акыр аягы ошол нерсени өзүнүн күнөөсүн сезип, энесине барып, аз убакыттын ичинде болсо дагы сый көрсөтүп калууга жетишти деген. Өзү энени сыйлаган. Эне бул жашообуздун жарыгы, күнөө десек да болот. Эне бала үчүн ар дайым баардыгына даяр болот. Кандай болсо ошондой кабыл алган бизге болгон мээрими чексиз экенин дагы бир жолу далилдеп отурат. Биз бул тасмада байкаганыбыз көрдүк, что кайсы момент болбосун эне бизге баардык жерден жардам берип, бизди ошол жерден кулатпай алып кеткенге даяр экенин билдик. Кана ким чалат? Баарыңар чаласыңар. Жылдыз. Жылдыздан кийин ким даяр болуп турат? Даяр болуп туруңар. Жылдыз туура чалып апаңар болгон жүрөктөн чыккан сөздөрүңдү айт. Чоң рахмат. Эне жаркап келип мени тарбиялаганыңызга, өмүрдөгү баардык эч кимден эч нерсе кем кылбай бакканыңызга чоң ыраазычылыгымды билдирейин дегем. Махабат мээримиңизди арыганыңызга, ушундай талыкпастан жаш кезиңизден иштер менен бакканыңызга чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирейин дегем. Мен сизди атайын жакшы көрөм. Атайын жаныбызда күлүп, жайнап жүрөбүз, эч качан урубабыз. Мен үчүн сиз ар дайым бийик орунда турасыз. Мен сизди жакшы көрөм. Апаңар менен жүрөгүңөр бири-бириңерге ачык, канчалык мамилеңер жакын, алыстыгын азыр байкасак болот да ушул жердечи. Сен көрдүңбү, апаң чоочуп атат. Жылдыз, сен анда мындай сөздү дайым айтпайт экенсиң, Очень. Папа, мен сизди жакшы көрөм. Ушул убакытка чейин мен канчалык жаман сизге кылган нерсемди көтөрүп, мени жакшы көрүп, өз мээримиңизди төгүп багып келгениңиз үчүн чоң рахмат. Мен сөзүм угулат эте. Мен сөзүм угулат алып. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Сиз үчүн баардыгына даярмын. Менин сүйүүм сизге чексиз, апам. Айтып койсоң мамаңа куратор. Куратор кийип турган нерсени сизге сүйүүмдү билдирейин дегем.
чечим элек мындай өзүңөрдүн оюңарды айтып кеткиле, байланыштырып айтып кеткиле. Хорошо? 1 минут 30 секундда убакыт берем. Тасмадан көрүп кеткендей дагы эне баласына эч качан сүйүүсүн жоготпойт экен да. Биз канчалык көп туура эмес нерселерди кылсак дагы өмүрүнүн аягына чейин өзүнүн сүйүүсүн жүрөгүн баласына арнайт экен. Туура, молодец. Азыр мындай жакшылык, мээрим эки адамды байлап турган жакын, терең жана эң күчтүү сезимдерди билдирет. Ошондой эле сүйүүнүн эң бир жакын синонимдери ырайым көрсөтүү, боорукер, кайрымдуу болуу дегенди түшүндүрөт. Эне бул тынчтыктын, мээримдүүлүктүн, улуулуктун символу. Демек ошо биздин тайпанын мээрим деген аталышы дагы тема менен аябай тыгыз байланышта болду. Ошол эне менен балалыктын ортосундагы мээрим чексиз. Эненин көңүлү балада, баланын көңүлү талада. Çok jarımını açık керек болчу. Энеси Болчактын кызы эле, атасы Болчактын баласы Ушчак. Туура эле. Упай. Кана, силер мээрим командасы. Ата болсоң акылдуу бол. Эне болсоң мээримдүү бол. Туурабы? Туура. Силерге дагы бир упай. Мээрим командасы. Кимдики даяр? Айта бер. Атасыз бала жетесиз, энесиз кыз. Энесиз кыз Никесиз. Туурабы? Туура. Мээрим командасына дагы бир упай. Дагы силерден. Эненин жүрөгү аштан, Баланын жүрөгү аштан. менен кыздын ортосунда түшүнбөстүктөр болуп, келишпестиктер болуп жатат, Муну деген сүйүү командасы чагылдырып бериш керек. Экинчи сүрөттө эне менен кыздын ортосунда эмне болуп атат? Мээримдүү, сүйүү байкалып турат, Түшүн бири-биринин артынан түшүнчүлүктөр пайда көрүнүп турат. Силер ошону көрсөтөсүздөр. 1 минут убакыт. Yaşa.